урматтуу Алмаз Акынжанович. Но менин колумда турган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын принциптерине ылайык Кыргызстанда сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар кабыл алынбаш керек жана сөз эркиндигине толук кепилдик бар. Акыркы күндөрү биздин айрым коллегаларыбыз тарабынан, ошондой эле кээ бир коомдук ишмерлер тарабынан Азаттык медиа мекемеси, Кактус, Клоп жана башка эркин медиаларга ар кандай каралоолор, бут тосуулар болуп атканы аябай өкүндүрөт. Биздин Кыргызстанда эң мактанганыбыз эркиндик, сөз эркиндиги, жарандарыбыздын эркиндиги деп айтып келебиз. Мына ушундай демилгелерге биз эч качан жол бербешибиз керек. Бир канча жолу бул жерден чыгып дагы көтөрүшөт, мен унчукпай келтем да. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Кайсы бир медиа мекеме каяка уюм кеңсесин ачат, канча адамды ишке алат, эмне ушул жерде турган депутаттар чечеби? Ошого чейин кийлигишебизби бир? Ошо штаттык санына чейин жабылыш керек, андай кылыш керек деп, кичине мындай эки жакта карашыбыз керек деп, ошончолук төмөндөн келди деп түшпөшүбүз керек биз. Ар кимдин өзүнүн жумушу бар. Депутат мыйзам чыгарат. Анан ар кандай каралоолорго жол берип, мындай элдин башын айлантпашыбыз керек. Урматтуу туугандар, буга чейин далай бийликти көргөнбүз. 4 президент азаттыкты, ушундай эркин медиаларды каралайбыз дегендер азыр каякта? Бир өзү да жок. Бүт чет өлкөдө качып жүргөндөрү качып жүрүшөт. Бийлик убактылуу. Ушул жерде бардыгы ушу эркин медиаларды, журналисттерди, блогерлерди каралагандын бардыгы кызматтан кеткенден кийин ошол медиалардын босогосунда, астанасында сагалап турганын көргөм мен далай жолу. Мен интервью берип коюнчу, менин үнүмү дагы чыгарып койгулачы, мени каралап атышат деп. КТР мамлекеттик медиалар бул убактылуу, бийликте турганда гана чагылдырат. Ошон үчүн ар кайсы жерден каржылап 5-10 адамдарды чыгарып, ушундай эркин медиаларды каржылаганды токтотуш керек. Кече кыргыз-тажик трагедиялуу окуясында ким ишке жарады мына? Маалыматтык саясатты ишке ашырууда. Бүт ошол эркин медиалар, журналисттер, блогерлер, мына ошолор керек болсо эл аралык сайттарга чейин биздин таламыбызды талашып, маалыматты чыгарып, маалыматтык саясаттан бир утук алып келди. Мына ошолорго бир рахмат деген жокпуз. Мына Атай Бейшенбек деген жигитибиз, жана башка толтура блогер жаштарыбыз бүт ошону биздин мамлекеттик медиалар кыла турган иштин баарын ошолор жасады. Азаттыкта дагы, Кактуста жана ошогон эркин медиалардын барында ак ниет, адилеттүү, чынчыл кыргыздын ул кыздары иштейт. Эмне деген аймактардагы, региондордогу уникалдуу окуяларды баарын ошол медиалар чагылдырып келатат. Биздин жарандардын үнүн жеткирип келатат. Ошол эркин медиаларды жабалыбы же ошол көтөргөн депутаттар мандатын тапшырысыз деп элге суроо коелу? Эл кимди тандайт экенин көрөбүз.